Саламатсыздарбы, урматтуу катышуучулар. Туризм боюнча былтыр биздин мамлекеттен 1 миллиард акча бөлүнгөн да. Ошону кандай багытта иштеттиңер? Айсара Нышановна, саламатсызбы? Бул миллиард сом ошол фонд, туризмди колдоо жана өнүктүрүү фондуна бөлүнгөн. Бүгүнкү күндө ал фонд ошол экономика министрлигинин алдында. Негизинен саясатын биз жүргүзөбүз. Мен мындай жалпылап айтып кетсем, бул ошол инфратүзүмдөрдү жакшыртууга, ошол эле учурда келген туристтерге ыңгайлуу шарттарды түзүп берүү боюнча каралган акча. Бирок дагы бир нерсени айта кетейин, биз атайын токтом чыкты өкмөттүн 6-апрелде токтому чыгып, биз ушул экономика министрлигине туризм департаменти өттү. Азыр ошол фонд биздин астыбызга келип атат. Мен ойлойм, эми азыр сизге башчып калабы? Биз азыр главный башкы акционер болуп эсептелинебиз. Силерге башчы. Анда ошо Калашникова белесиз? Калашникова Елена Анатольевна ошол фонддун президенти азыркы күндө. Кандай иш-чараларды алып бардыңар дейм да, ошо 1 миллиардка кандай бир жетишкендиктер болду? Эми бул жыйынтыгы көбүнчө баягы эл аралык көргөзмө жарманкелерде, ошол жерде бизнести алып барып көптөгөн баягы ортодо байланыштар түзүп берди. Ал эми инфраструктура маселеси боюнча бүгүн булар респоинттерди баштады, жана бир топ бир ири долбоорлорду баштады. Бул деген баягы туристтерди кабыл алуучу резорт деп коет экен, Байтик резорт. Ошол эле учурда тоо лыжа базасынын проекттери менен ошол жумуштарды баштады. Тагыраак булар миллиардтан канча сумма менде маалымат жок, себеби бул экономика министрлигинде бүгүнкү күндө ошолордун алдында биз маданият министрлигинде болгондо биз саясатын жүргүзүп, ал эми ошо реализациясы экономика министрлигинде болгон. Бул сурооңузга мен жакын арада биз уже ошо экономика министрлигине өткөндө толук маалыматты алып, сизге кат түрүндө жолдоп койгонго мүмкүнчүлүк болот. Рахмат. Мына сиз айтып атасыз да, эл аралык чоң рынокко чыгабыз депчи. Эл аралык чоң рынокко чыгыш үчүн сиз чет мамлекетке эле Кыргызстанды тааныштырып, слайд-шоу кылып, рекламировать эткениңиз жетишсиз болуп калат да. Ошону комплекстүү алып барыш үчүн биздин эми жаратылышыбыз кооз аябай. Өзүңүздөргө белгилүү, табиятыбыз экологиялык жактан таза, потенциалыбыз күчтүү, меймандос калып келебиз, туурабы? Ошо туристтин визасынан башташ керек да. Силер комплекстүү иш-чара алып барышыңар керек. Визадан баштап туруп, ошо тейлөө деңгээлин, шарттарын жакшыртсаңыздар, жазып алсаңыз, ошону эгерде сиз мындай эле бир чет мамлекетке башка представление, анан келгенде фактически башка представление болуп чыгып калып атпайбы? Айрыкча мына шарттар, ушу условияларды, инфраструктураны өнүктүрсөк, айыл аймактарга ушу баягы сиз айтып атасыз да, мындай жакшы керемет жерлерге барганга шарт түзүп берсе, мамлекетти кошо ошо айыл аймактагы айыл өкмөткө чейин тартыш керек да. Анан ошол эле туристтин коопсуздугун мыйзам чегинде кандайдыр бир гарантиялар менен бекитип берсеңиздер, ошону иш жүзүндө мындай конкреттүү көрсөтсөңүздөр, өздөрү эле келе берет туристтер. Чет мамлекетке сиздер мына азыр акча коротуп, дүйнөлүк рынокко чыгабыз деп аракет кылып атасыздар да, андан көрө бул жактагы шарттарды оңдоп, бул жактагы өзүбүздүн тейлөөнү жакшыртып, анан керек болсо ошол биздин тейлөөдөгү балдарды, кыздарды окутуш керек. Ошо эл аралык деңгээлге чыгыш үчүн. Ошол жагынан эмне, кандай маселелерди чечип атасыздар? Тагыраак айтканда, биз жана суроома мен толук өзүм да жооп бере албай калдым. Тиги биздин көпчүлүк баягы чет өлкөдөгү уюштуруп жаткан көргөзмө жарманкелер биздин өнөктөштөр менен биргеликте болот. Ал жерде өзүңүз билесиз, мисалы үчүн Германияда ITB Берлинге катышыш үчүн ошол площадкасы эле 100 квадрат, бул $100,000 деген акча да. Аны биз жайзет өнөктөшүбүзгө суранып, ошол местаны алар бизге бекер алып берди, букупать этип берди. Анысы аз келгенсип, авиабилеттерибизге чейин алып берди. Болгону ошо стендтин жасалгоосу эле биздин мамлекеттен каржыланды.
Ал эми биздин барганыбыз ошол 86дай туристтик операторду алып бардык бүт региондордон. Мына Падышатадан баштап аксыда тегеретип ар бир дестинацияны региондордон алып барып, ошол жерде биз ошол жерде стадий тур уюштурдук. Мына сиз айтып аткан окутуу. Качан? Мына марттын башында барып, 17-синде келишти. Окуу стадий тур бул ошо жаңы технология, жаңы баягы заманда бул геопарктарды түзүү боюнча маселе козголду. Баягы жашылдандыруу боюнча ошол бүгүнкү күндө биз 2 геопаркты азыр облустук деңгээлде түздүк. Бул Баткен геопаркы, Мадыген. Ошол эле учурда Ысык көлдө Тескей Жээк деген геопаркты түзүп, ошонун кантип иштетип кетебиз? Бул геопарктар кандай статуска ээ болот? Эгер ЮНЕСКОга биз киргизип алсак, абдан бир чоң гранттык каражаттар келет. Ошолдун баарын биз ошол бизнестин өкүлдөрүн дестинацияларды алып барып, жаратылышка аяр мамиле жасоо, шарттарды түзүү боюнча биз атайын стадий тур деп мына окутуу иштерин жүргүздүк. Мына Япония менен ар дайым биз ушундай иштер жүргүзөбүз. Мына Корея менен ошондой иштер болуп атат. Азыркы күндө биз студенттерди мына кече Екатеринбургка барганда бюджеттик орундарды сүйлөшүп келдик. Жылына 150 студенттерди алганга алар макул болушту. Мына Өзбекстанда азыр Японияда мына бекер бюджеттик ошол тараптын окуусунда биз ошол туризм тармагында окутууну жүргүзүп атабыз. Мына өзгөчө Кыргыз Манас Түрк университетинде мына атайын туризм факультети бар. Алар менен аларды четке окутуп атабыз. Бирок системалуу түрдө иш алып барыш керек да. Бияктан болуп келип эле анан ишиңердин жыйынтыгы көрүнүп калат да, өзү эле ачык. Ошондо былтыр биз билишибизче ошо көлдө даже биздин туристтерди бычактап кетти. Ошондой случайлар бар да, туурабы? Эми ошол жактан кандай иш алып барасыздар? Укук коргоо органдары менен коомдук жерде тартипти киргизип, биздин элибизге түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, биздин меймандарга мындай мамиле кылалы деген окутууларды ишке ашырыш керек. Туура айтасыз. Анан ошондо биздин туристтер коркпой, үркпөй келишет да. Анан дагы бир айта турган нерсе, биз ушу өнүккөн жагынан туризм менен өнүгөбүз да буюрса. Себеби биздин жерлерибиз кооз, мынакей меймандос калкпыз, көрө турган ыйык жерлерибиз көп. Табиятыбыз тазалыгы билинип турат да, башка жактарга салыштырмалуу. Биз да барып жүрөбүз башка жакта, ошо чет мамлекеттердеги сравнительный ошо практиканы алышыңыздар керек. Биздин көргөнүбүз боюнча мынакей ошо туризмден биз мамлекетке, бюджетке акча түшүрүшүбүз керек. Ошо кызыкчылыкта иштесек, ошо кызыкчылыкта иш алып барсаңыздар, мамлекет да колдойт. Туурабы? Мына биздин баскан турганыбыздан налог алышып атты да. Аэропорттон керек болсо, магазинден керек болсо, ушу жатакана жаткан жерибизден дагы ошо алып атты да, элементарно. Аны эгерде тейлөө шарттары деңгээли жакшы болсо, эч ким орунбайт экен. Себеби ал өзүнө керек да, адамдын өзүнө керек, туурабы? Ошондой шарттарга жетишүү үчүн иш алып барышыңар керек да. Жарайт, окутуу иштерин жүргүздүк областтарда, бардык жерде ошол эле учурда тейлөө сапаттарын жакшыртуу боюнча биз жылыга эле өткөзүп келебиз. Сиздин сунуштарыңызды сөзсүз эске алабыз. Аймактарды кош. Аймактарды ошол жерде бүт баарын окутуу иштерин жүргүзүп келип атабыз. Азыркы күндө дагы жакшы мактанарлык нерсе, азыр эл өзү үйрөнүп калышы туристтерди тосуп, башында мүмкүн баягы орой мамиле жасап атса, азыр кантип акча табышты үйрөнүп калды. Булар боюнча МВД менен, ошол Ички иштер министрлиги менен, баары менен бизде баягы план бекитебиз дебедимби, жайкы анан кышкы сезон. Ошол планда биринчи ошо Ички иштер министрлиги турат. Алар менен биздин өзүбүздүн группабыз бар. Ошол группанын негизинде биз каерде кандай бир ушундай бир кырсык болуп калса, жеринен тез эле ошо чечип атабыз да. Бизде 22-жылдан бери оперативность. Азыркы күндө Ички иштер министрлигинде билесиз, туристтик милициялар, патрулдар түзүлгөн. Өзгөчө ушул туристтик аймактарда азыр кең, Бишкекти шаарында да жакшы, түшүнүктүү. Сары Челек боюнча кандай иш алып бардыңыздар? Сары Челек эми дүйнөлүк аренадагы корук, аябай кооз жер, бирок менин билишимче ал жерде эч кандай шарт жок. Жолу да жок,
жолу да жок, жолу эскирген, бирок жаратылышы кооз. Туура айтасыз. Сары шелек корук, коруктун ичине мындай чоң салуу болбойт да, билесиз да, заповедниктин ичине. А бирок жанагы турбаза аркытка бүгүнкү күндө бир топ ошол бизнестин өкүлдөрү кайрылып атат. Ошолорун быйыл чечип беребиз ошо льготный. Жергиликтүү администрацияны, акимчиликти, өкмөттү кошо тартсаңыздар, бул маселе чечилет. Былтыр ошол Афлатунда чоң жыйын өткөздүк. Ошол инвесторлор инвест форум кылып, ошол жерден Өзбекстандан дагы туристтик өкүлдөр, операторлор, анан ошол бизнестин өкүлдөрү келди. Ошол жерде аким менен Замир Бейшенич менен да биз жакшы ишти жүргүзүп атабыз. Алар ошол жакшы бир отельди сунуштап атат да. Ошонун азыр каржы булагын азыр акимчилик менен курууну, ооба. Афлатунга курса жакшы Жок, болобу? Афлатунга эмес, ошол жерде өткөздүк. Жок, куруу жери кандай? Территория эми азыркы күндө ошол же Сары Шелек жакка курулат, же Падышата жак ушундай каралып атат да. Сары Шелекке курбаса болбойт, себеби Падышата Кербен шаарына жакын. Эгерде ал жерде жашоо шарттары ыңгайлуу болбосо, Кербен шаарына келе берет. А Сары Шелек алыста. Ошо Сары Шелек жакка куруш керек. Азыр өзүңүз билесиз, Ала Бука районунда мисалы үчүн Өзбекстан менен азыр Намангандын Касансай менен ошо Ала Бука ортодо пост бар. Ошол жерден өтүп атат. Азыркы күндө биз ушул Кербен жетиген Нанай постундагы азыр биз сунуш кылып, азыр ошо жумушчу топ түзүлгөн. Азыр Өзбек тарап менен ошол посту дагы ачып алсак, мен ойлойм Сары Шелекке дагы абдан бир чоң натыйжа болот. Ал эми Кербендин кире беришине мындай респоинт соңуна чыгып калды, ошо майда бүтөт. Рахмат, комплекстүү иш алып барыңыздар. Жарайт.